Жамаат намазда имамга уйганда кандай ниет кылыш керек? Ниет кылдым, пешим намазын 4 рекет парыздын калыс Алла үчүн окууга, жүзүмдү кыблага бурдум, уюдум, ушул имамга деп ниет кылса болобу дейт. Өзү туугандар мындай да, ниет жүрөктүн амалы, тилдики эмес. Түшүнүктүбү? Келдиңиz, тилиңиз менен азыр шам намазды окуйм деп ниет кылдыңыз да. Бирок жүрөгүңүздө куптан намаз. Түшүнүктүбү? Сиздин ниетиңиз нормально, куптанга эсептеле берет. Азыр келдиңиз, тилиңизде куптан деп айттыңыз, азыр окуй турган намазыбызды. Куптан деп айттыңыз, бирок жүрөгүңүздө шам эле да, сиздики кабыл болгон жок. Түшүнүктүбү? Эди алаксып калдыңыз да, иштей берип, анан пешимге асырга деп алаксып калып келдиңиз, асырга келген болчусуң. Бирок жүрөгүңүздө пешим деп ниет кылып койдуңуз. Тилиңиз асыр деп айтты. Ошо асыр намазы болчу, кабыл эмес. Тилиңиз эсепке алынбайт. Жүрөк эсепке алынат. Тилдин, ниеттин амалы каяк экен? Уламалар тил менен ниет кылганды учурунда бидат деген. Бирок азыркы күндө бул мустахсан. Ушул учурда каплет, бекапар. Адамда истихзар жок, мен намаз деп, намазга көңүл буруу азайып кетти. Ошондуктан тил менен айтуу азыр жакшыраак. Бирок тил менен айтып атканыңызды өзүңүз угуп коюңуз, Хазрат. Хотя бы өзүңүз угуп коюңуз, мен айтып атасыз. Ошо фарызды ниет кылып, рекеттерди айтып отурган кажети дагы жок. Имамга ыктыда кылган ошо ниет болуш керек, имамга тапшырдым. Бул жагы эми имам отвечает деп. Мен тапшырып койдум болду. Ушул ниет. Имамга уюганда сана, сүрөлөр, Аллаху акбар, субханаллах, субханаллах роббил азим жана башка ушундайлар окулабы же дагы каададагы ат-тахият, дуа, салават окулабы? Мындай. Биринчи такбир тургандар Аллаху акбар барго, бул фарз. Имамга ыктыда кылып атканда мындай эле кылып тура бербең. Кол көтөрбөй деле сиз Аллаху акбар десеңиз, намазыңыз башталып кетет. Бирок кол көтөрдүңүз, Аллаху акбар деп айткан жоксуз, сиз намаздын ичинде эмессиз. Сыртында эле жөн эле турасыз да. Намаздын ичине кириши үчүн сиз сөзсүз тилиңиз менен Аллаху акбар. Бул жерде эмне үчүн адашып атат? Жалгыз окуганда Аллаху акбар дейт. Бирок жамаат менен окуганда көпчүлүгү келип эле туруп калат да. Аллаху акбарды айтпай элечи. Ушул адашууну жоёйлу. Ушул кемчиликти жоёйлу. Бул фарыз аткарылбай калды. Биринчи Аллаху акбар фарыз, рүкүгө баратканда Аллаху акбар дейт, саждага баратканда Аллаху акбар дейт. Аларды ат-такбиратул интикалия бул сүннөт. Аларды айтпай койсо да эчтеке эмес. Бирок биринчисин айтпай койсоңуз чатак. Намаз кабыл болбойт да. Макулбу? Бул биринчи Аллаху акбарды айтасыз. Аллаху акбарды ниет кылдыңыз, ниет кылгандан кийин эле Аллаху акбар. Аллаху акбар деп анан ниет кылсаңыз болбой калат. Ниет, анан Аллаху акбар. Колду байлагандан кийин субханака Аллахумма окуйсуз. Субханака Аллахумма ва бихамди ва табарак асмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук. Буну окуйсуз. Аузу бисмиллахны окуйсуз. Гайрук деп койдуңуз да, кол байладыңыз, турасыз, унчукпай болду. Нар жагы имам окуй берет. Рүкүгө Аллаху акбар дегенде ичиңизден Аллаху акбар дейсиз. Бул сүннөттү айттым. Субхана роббил азим деп айтат имам өзүнчө, сиз да аны айтасыз. Имам сами Аллаху лиман хамида дегенде сиз роббана лакал хамд айтасыз. Эгерде жалгыз окусаңыз, экөөнү тең айтат элеңиз. Биздин мазхабта азыр сами Аллаху лиман хамида мен роббана лакал хамд имам менен аркасында муктадинин вазифасы бөлүнөт. Түшүнүктүбү? Сами Аллаху лиман хамида бул имамды айтат. Роббана лакал хамд деп ким айтат экен? Ыктыда кылгандар айтат. Имам сами Аллаху лиман хамида айтат. Роббана лакал хамд имам айтпайт. Биз сами Аллаху лиман хамидан айтпайбыз, роббана лакал хамд айтабыз. Түшүнүктүбү? Андан кийин саждага кеткен Аллаху акбар, ичибизден Аллаху акбар дейбиз. Саждага субхана роббил а'ла аны айтабыз. Үчөн айтабыз, экинчи саждада үчөн айтабыз. Ат-тахиятта отурганда ат-тахият окуйбуз. Бирок Фатиха окубайбыз, зам сүрө окубайбыз.
Егер де имам жахыр намаз оқып жатқан болса, Фатихадан кейін, валаддаллинден кейін içimizden amin deymiz. İmam da amin deydi, biz de amin deymiz. Çünkü demek arkasında iktidar olan kişi ağzını okup aytkenmiz, Bismillah'ını okup aytkenmiz, Fatiha'nı okup aytkenmiz, amin de şerikleşkenmiz. Şunda sarı? Anan keyin zam sure okuyup, biz zam sureni okuyayız. Anan rükû menen sajdadagi tasbihlerde şerikleşpiz, anan keyin at-tahiyatta anı da okuymiz. Çünkü da